Облустун аймагында жол өндүрүш жана энергетика багытындагы бир нече инвестициялык долбоорлор ишке ашууда. Алардын катарында Караколдогу Таштандыдан электр энергиясын өндүрүүчү завод, Балыкчы Бөкөнбаев Каракол автожолу, Корумду Балбай Барскоон Бедел унаа жолдорунун курулушу сыяктуу ири долбоорлор бар. Аталган объектилерде жергиликтүү тургундар менен катар чет өлкөлүк, анын ичинде Кытай жарандар да эмгектенишет. Бир нече багыттар боюнча инвестициялык долбоорлор ишке ашып жатат. Негизинен туризм багытында 5, өнөр жай тармагында 3, анан энергетика тармагында дагы 4 чоң долбоорлор ишке ашып жатат. Жалпы долбоорлордун суммасы 2,4 миллиард доллардын тегерегинде болот. Андан сырткары дагы бир чоң долбоор бул республикалык бюджеттин колдоосу менен ишке ашып жатат. Бул авто жолдордун курулуштары. Көбүнчө Балыкчы, Барскоон, Каракол Эңилчек жолдору. Дагы бир өзгөчөлүк кошулду. Быйыл Барскоон Бедел жолу башталды. Буюрса 2030 жылдарга барып бул долбоорлордун баардыгы ишке ашса, жалпы инфратүзүм абдан мындай бир жакшы абалга келе тургандай абал болот. Мисалы туризм багытында 5 проект, ар бир проект 50дөн кем эмес апарт отелдер болуп атпайбы туризм багытында. 50дөн кем эмес жумушчуну камсыз кылат деп атабыз. Демек алар 250дөн ашык жумуш ордун түзүшү керек апарт отелдер. Энергетика боюнча дагы 5 долбоор ишеп атат. Эң кичинекей ишкана 12 жумуш ордун, а эң чоң ишкана 32ге чейин жумуш ордуларын камсыз кылышат. Демек ал жерде дагы бир топ 5 болсо, орточо бир 25тен болгондо дагы 120-150 адам жумуш менен камсыз болушат. Жол куруу маселесинде China Road компаниясы иштеп жатат. Ал жерде негизинен негизги адистер, мастерлер, технологдор, алар Кытай жарандары, ал эми жөнөкөй мындай өзгөчө компетенцияны талап кылбаган иштерде кыргыз жарандар иштеп жатат. Бирок баардык Кытай жарандары алар убактылуу жанагы визалык режим менен, жумушчу виза менен келип иштеген, жумуш долбоору аяктагандан кийин өлкөнү таштап чыгып кетүүгө мажбур боло турган жарандар. Ногул Таштандын кайра заводунда ал жерде көбүнчө жумушчулардын негизги технологиялык иш да бул иш-чара. Ошондуктан ал технология иш-чарага Кытай жарандары көбүрөөк тартылган учур бар. Биздеги азыркы алдын ала бүгүнкү күндөгү керектөө саны 500гө чыгып жатат. Бирок ал жарандарга дагы жумушчу гана виза берилген. Алар ушул жумуш бүткөндөн кийин өлкөнү таштап чыгып кетишет. Жумуш бүтүү мөөнөтү эмдиги жылдын октябрь айынча жумуш иштери берилип жатат. Демек ал мындай өлкө жарандарыбыз кооптонбош керек. Ал жарандар убактылуу жумушчу виза менен келген жарандар, алардын өлкөдө калып кетүү мүмкүнчүлүгү практикалык түрдө жок деп айтсак болот. Кыргыз элим, көрсөңүздөр, Google карта Кыргызстан. Бул Кемин, Орловка. Буну карачы, бул жерде жазып алышкандарын. Бuyakta Кытайча жазылып турат. Google картадан асмандан көрүнөт. Алтын да керек, күмүш да керек. Бирок жакшынакай тоолор менен суулар да керек. Асмандан Кыргыздын жерин карасаң Кытайча жазылып калып турга. Бул эмне дегендик? Мамлекет үчүн маанилүү делген долбоорлор ишке ашып жаткан учурда социалдык тармактарда бул багыттагы ар кандай билдирүүлөр да жарыяланууда. Ал эми айрым тургундар мындай кайрылуулар коомдо негизсиз күмөн саноону күчөтүп, мыйзамдуу негизде эмгектенип жаткан жумушчуларга карата терс мамиленин жаралышына себеп болушу мүмкүн экенин белгилешет. Өзгөчө мынакей азыр жана Самат Кушбек блогердин ошо чагымчылдыкка алып бараткан идеялары жаман мындай элдерди козуткан абдан мындай туура эмес болуп атат да. Бул элдерди чагымчылдыкка алып барып атат. Бири-бири менен кастык алып барып атат да. Мындайга биз жол бербешибиз керек. Себеби мынакей бүгүнкү күндө Кытай мамлекетинен келип аткандар боюнча өзгөчө көп сөз болуп атат да. Эми Кытай мамлекети келгенден кийин алар түбөлүктүү биздин мекенге орун алып калбайт да. Алар кандайдыр бир убакытка баягы келишимдин негизинде келишет, иштешет, кайра кетишет. Мына ошону биз туура түшүнүү менен кабыл алышыбыз керек. Көпчүлүгү ушул жанагы Кытай инвесторлоруна басым жасап, биздин элибизди, жерибизди Кытайга берген, саткан Кытайлар басып атат деген бир эч кандай ободу жок, жосунсуз жооптарды айтканы түшүнгөн адамдын күлкүсүн келтирет, а түшүнбөгөн адам ишениши мүмкүн бугачы. Азыр эми Кытай мамлекети бир эле Кыргызстанга эмес, дүйнөнүн 120 мамлекетинде
көп иш чаралар атат. Жанагы бизде жол салып аткан China Road компаниясы дүйнөнүн жарымында иш кылат. Алар эми долбоор менен келген адамдар долбоор бүткөндөн кайра кетет. Ал жакта калганга да акысы жок. Аны айрымдар айтып атпайбы, жерде калып калат, кетпей калат. Андай мыйзам жок. Күч менен депортациялоо деген мыйзам бар. Анын баарын кетпегендер күч менен чыгарылат алар деген. Анан кийин ушунун баарын бир орду жок сөздөрдүн баарын айтып, элдин башын айландырган туура эмес. Ушул элди экиге бөлүп, өзүнүн жеке кызыкчылыктарын көздөп бир саясий упай таптаганга аракет кылып атат. Анан кийин биз ушундай адамдарга жол бербей, алардын туура эмес иштерин ачыкка чыгарып, эки жүздүүлүгүн көрсөтүп, адамдарга, элге туура түшүндүрүп, коомго туура түшүндүрүп беришибиз керек да. Мамлекет үчүн эң башкы баалуулуктардын бири коомдук туруктуулук жана коопсуздук. Андыктан бул мүнөздөгү маселелерде такталган маалыматка таянып, чагымчыл мүнөздөгү билдирүүлөргө алдырбоо маанилүү экени белгиленди. Биздин мамлекетибиз экономикасы көтөрүлүп, элдин турмуш тиричилиги оңдолуп, кандайдыр бир жашоо шарт оңолуп аткандан кийин бүгүнкү күндө мисалы Кытай менен болгон мамиледе ар кандай ойлор айтылып болуп турат. Анан мен Кытай мамлекети менен мен айтар элем, биринчиден бизге тынччылык керек. Кытай жаманбы жакшыбы жаныбызда коңшу мамлекет болуп атат. Ошондуктан азыр бүгүнкү күндө ар кандай байланыштар түзүлүп атат, саясий, экономикалык, маданий жактан. Ошондуктан бүгүнкү күндө биздин өлкөдө тынччылык керек, эл журтка келечекке кенен карап, коомубуз оңголуп, элдин жашоо тиричилиги көтөрүлүп, кандайдыр бир эртеңки күнгө жакшы ишенимдер пайда болуп аткандан кийин мына ошол ишенимдерге суу сеппейли, мен ойлойм биздин мамлекетибиз дагы ошол эл үчүн кызмат кылат. Белгилей кетсек, чет өлкөлүк адистер жана жумушчулар өлкөдө тиешелүү келишимдердин негизинде иш алып барышат. Долбоорлор аяктагандан кийин алардын эмгек мөөнөтү дагы соңуна чыгат. Ал эми мыйзам бузган Кытай жарандарына карата болсо чаралар көрүлүп жатканын расмий бийлик өкүлдөрү да, Ички иштер министрлиги да четке какпайт. Чектен ашкан айрым чет өлкөлүктөр депортацияланып жатканы да белгиленди. Айнура Достукбекова, Айбек Турдакунов, Ысык Көл жаңылыктары.